Билим, күндөн күнгө өнүгүүдө, өсүүдө. Убакыт болсо учкан куштай өтүп жатат. Бул нерселердин болушу бир тарабынан жакшы болсо, экинчи бир тарабынан терс таасирин тийгизип жаткандай. Интернет ааламына баш бакканыбызда же ал жактан пайдалуу нерселерди алууга аракет кылбай калдык. Бул көрүнүш кудум эле Чыңгыз Айтматов атабыз айткан сөзгө дал келип тургандай. Биз дүйнөнү өзгөрттүк. Дүйнө бизди өзгөрттү. Оба, убактыбызды керексиз сүйлөшүүлөр, видеолор, сүрөттөр жана болбогор оюндар уурдап жатат. Бул нерселерге акыл калча отуруп, эмнеге мындай деген суроо да туулбай койбойт. Же ошончолук ой жүгүртпөй койдукпу? Же улуу акыныбыз Алпул Осмоновдун өзүмдү өзүм деген ырынын биринчи салымында айткандай. Мен өзүмдү үй сыртынан карасам, Же биз ошончолук өзүбүздү сыртыбыздан карабай көзөмөлдөй койдукпу? Бул сөздөрдү угуп, сизде да суроо пайда болушу мүмкүн. Бул канал математика каналы болсо, эмне үчүн бул сөздөрдү айтууда? Бирок биз мындай суроолорду ойлобой туруңузду сунуштайт элек. Себеби Фрэнсис Бэкон айткандай, илимди үстүрттөн үйрөнүү атеисттикке алып барат. Ал эми илимди терең үйрөнүү жаратканды таанууга алып келет. демек, математика илимин терең үйрөнүүдө математика өзү тартипти сүйгөндүктөн биздин жашообузду да тартипке алып келиши керек. Чындыгында ар бир илимди үйрөнүүдө ушундайдыр. Жыйынтыктап айтканда, ийгилик жолунда баарыбыз үзгүлтүксүз аракет кылалы.